Айыптоо боюнча эмне деп айтасыз азыр? Массалык башталманы көчтүрүү боюнча айыптап атпайбы эмес? Эки достун жомогу да болду. Айып эки достун жомогу. Жомогу. Жыйынга катышып койгон кылмыш эмес да. Мени чакырды, кеңешебиз деп бардым. Жыйынга катышты, өзүбүздүн пикирди айттык, кемпирабадды кантип сактап калабыз деп. Ошол эмес. Өздөрү деле жыйын өткөрүп атпайбы? Мажбурлап бежилерди алып келип жыйын өткөрүп атат. Алардын жыйыны менен кылмыш эмес, биз жыйылып калсак да кылмыш болуп калат. Ama sosyal tarmaqlarda videolar taratılıp atpaydı janakta. Маны лезвон менен кыркып туруп билесиңер деп узатылдатып атат. Ал записинде деле мен айтып атам, ал жерде кантип жогорку кеңешке, президентке таасир этебиз деген сөз болуп атат. Бирөөлөр айтып атат, митинг пикет менен таасир этет деп. Бирөөлөр курултай менен. Мен айтып атам, жогорку кеңешке, президентке экөө эле таасир этиш керек. Ошонун үстүнөн иштеш керек. Бұл менің пикирим. Тәсір етші қандай дегенді айтып атасыз. Мына біз құрылтай өткөргөнүн айтабыз. Жер жерден элдерде делегат шайлағанда үйрөтүп атабыз, үндөп атабыз. А президентке біз демелгенче топ түстүк, ушуларды куугунду кырба деп катышасыз. Жыйын качан болду? Сиздин экинчи октябрь. Ой, жыйын. Ошол жыйынга мени чакырган киши айыптар эмес, интерес ошол деп болот. Ким чакырды сизди? Бул Мамбет Жунус Аболовдун демилгеси менен болгон. Aldı o.